Assalamu алейкум. Жалбачардын тургундары жана мыймандары. Мына жанагы эле Жусуп Бакиев көчөсүдө. Мына өтө албай турам, себеби бул жерде 3 катар мында коюп алыптыр. Же өтө албайсың болсо мол 4 1 2 3 4 полоса жол. 4 полоса жол. Өтө албай. Мына тиги таксисттер турат ал жакта. Бияктан өтөйүн десең, жол жок. Кет отам дейт, кеткиче турду да. Могул жерде дагы көрүп атасыңар. 1 катар, 2 катар турат. 2 катар туруп алды. Мына бардак. Болсо бул так шаардын борборунда жайгашкан көчө. Мына бул көчө эмес, бул стоянка. Бул стоянка. Мына жылып кой деп таксисттер турам дейт. Ана булар койгучу аркасынан канча адам и канча машина келип турат. Мына өтө албай, пробка болуп. Болсо бул көчөнү именно пробка болсун деп кеңейткен. Пробка болбосун кеңейткен. Бирок кеңейткенден кийин эле мына көрүп атасыңар, парковкага туруп алып атат. Экинчи катар, үчүнчү катар болуп. Жанагы эле бир эле катар машина жүрөт. 4 полосалуу жолдо мурдагыдай эле пробка. Бир катар машина жүрөт. Бирде бир досум айткан эле, оштук досум Нурлан деген. Бул жолду канча кеңейтсең дагы ошол эле акыбал болот. Адамдарды аң сезимини өзгөртмөйүнчө 100 полоса кылып койсоң дагы бар бир пробка болот деп айткан эле. Ошо айтканда тур чын экен. Себеп карагыла. Бул жака 2 полоса кеткен, бул жака 2 полоса. Односторонний кылып койгон. Бирок ошондо деле машина батпайт. Бул жолго мына турат, көрүп атасыңар. Бул адам деген нерсеге канча жер болсо да аз болот экен да. Себеби тигинде башында таксисттер турат, Октябрьский, Көкжаңгак, башка жанагы маршруткалар турат. Мо кеңдиги 2-3 метрден болгондо дале 12 метр кеңдиги жолдо. Ол жолдо ортосуна туруп алып, аварийканы жагып алып турат. Аварийканы. Эмне үчүн тартипке сала албай атабыз? Оюңарды айтсаңар, эмне үчүн тартипке шаардын борбору болбосо? Азыр беликти минип алайын. Азыр көрөлү. Азыр бул жактагы азыр ак экен машина. Бирок базарда айланасы дагы бардакты көрүп атабыз. Ошо үчүн жарым базарды көчүрүш керек. Бүгүн могул жер азыр конкретно ушул убакыт бошураак экен, бир аз кечирээк көрөбүз. Абеттен кийин бул жерде дагы пробка болуп машиналар батпай кетет.
Бош малда болот экен бул Нагим Айтматовайга. Рахмат барыңарды көргөнүңөргө. Оюңарды айткыла. Кандай тартипке келтирсе болот шаарды борборуну. Рахмат чоң.